Кызматына киришкенине бир апта боло элек Американын 45-президенти Дональд Трамп шайлоо алдында берген убадаларын аткарууга киришти. Алардын бири катары миграциялык саясатты катаалданткан жарлыктарга кол койгонун айтсак болот. Ал эми буга чейин аял кишилерге карата Трамптын мамилеси орой деген сындар тескерисинен болуп чыгып, анын командасына жалаң айымдар кеңешчи, министрлик орундарга дайындалууда. Каналдын баяндамачысы Айгерим Жаныкул жаңыдан Ак үйгө көчүп келген президенттин алгачкы чечимдери тууралуу кеп салат. Айгерим, биз билебиз, Трамп президент болорго чейин миграцияга катуу көзөмөл жүргүзөбүз деп айтканда, дүйнөнүн ар бурчунан келип АКШда жашап жатышкан мигранттар, улуту башка качкындар чочулашып, эми Америкадан куулуп калабызбы дешкен эле. Бирок биздин билишибизче, Трамптын командасында кезинде Америкага көчүп келген мигрант аялдар кеңешчи министр болуп дайындалып жатышыптыр. Ооба, рахмат, сиз айткандай Трамптын администрациясында иштей турган айымдар сулуу десе сулуу, бай десе бай. Айтор төбөсү көрүнгөн айымдар бир эмес бир нече, бирок Трамптын буга чейин мигранттардын агымын азайтыш керек деген сөзүн эске алганда, дал ушул администрацияда чогулуп баштаган айымдардын арасында улуту башка мамлекеттен көчүп келген айымдардын бар экендигин дагы кошумчалай кетиш керек да. Бирок мына ушул айымдар туурасында мен телекөрүүчүлөр үчүн кыскача маалымат берүүнү эп көрүүдөмүн. Мисалга алсак, индиялыктардын каныбар 44 жаштагы Нимрата Ники Ранхава Хейли аттуу айым бул кезинде Түштүк Каролинанын губернатору болуп да иштеген экен. Учурда ал Американын Бириккен Улуттар уюмуна болгон өкүлү болуп дайындалууда. 44 жаштагы айым туурасында Трамп өзүнүн мактаган дагы жайы бар. Ал өзүнүн ишин жакшы билген, кесипкөй адис экендигин жана америкалыктардын кызыкчылыгын ярык аренада мыкты коргой тургандыгына ишенерин билдирген. Мындан тышкары 63 жаштагы таланттуу, өзүнүн ишин мыкты билген финансист айым транспорт министри болуп дайындалууда. Анын аты Элейн Ланчау. Бул 8 жашында бул айым ата энеси менен кошо Таиландтан көчүп келген экен. Ошондуктан Трамптын командасында азиялык айым бар деп дагы атасак болот. Баса айта кетчү нерсе, мына ушул айым Жорж Буштун маалында эмгек министр болуп да иштеген. Мындан тышкары байлыгы жаатында дагы Трамптан кем калышпаган, тагыраак айтканда 5 миллиард доллардан ашкан байлыгы бар эң бай аялдардын бири Бетси Девос билим берүү министрлик кызматына ашыгып жаткан учур. Эгерде мунун талапкерлигин конгрессмендер колдоп берсе, бул министр болуп дайындалат деген дагы ишенимдер бар. Ал эми дагы жашы бир топко барып калган Түндүк Каролина штатынан чыккан Линда Мари Макмен кичи бизнес жаатындагы маселелерди алып бармай болду. Тактап айтканда ишкерлердин кызыкчылыгын коргойт. Мындан тышкары кеңешчи болуп Трамп 4 айымды дагы дайындады. Бул юрист Келлиан Конней коомчулук менен байланыш жаатында иш алып бара турган болсо, улуттук коопсуздук жаатындагы маселелери боюнча Трамп менен кеңеше турган айым өкмөттө 40 жылдан ашык эмгектенген. Анын аты Кетлин Макфарленд. Мындан тышкары Каирде төрөлүп, бирок Техаста чоңойгон дагы бир айым, же болбосо ушул Трамптын администрациясындагы эң жашыраак айым деп айтсак болот, 43 жаштагы Дина Хабиб Пауэлл экономикалык маселелер боюнча Трамптын кеңешчиси болуп дайындалды. Айтор Трамп ушундай акылдуу, билимдүү адам аял заты менен кеңешип иш алып бармай болду. Бирок ошол эле учурда Трамп чек ара коопсуздугун камсыз кылууга жана өлкөдө мыйзамсыз жашап жүргөн мигранттардан арылууга багытталган жарлыктарга кол койду. Алардын арасында Кыргызстан да бар бекен? Жок, ал тизмеде Кыргызстан киргизилген эмес, бирок башка массалык маалымат каражаттарын жазган маалыматтарына таянсак, ошол тизмеде Судан, Йемен, Иран, Ливия, Сирия өңдүү мамлекеттер кирген. Ошол өлкөлөрдүн жарандарына Американын визасы берилбейт. Мындан тышкары ушул жарлыкка кол коюлгандан кийин Трамп интервью берди. Анда дал ушул жарлык Мексика менен Американын ортосундагы жана дубал орнотулат деген маселеге багытталгандыгын билдирди. Беле кетиш керек, 3,5 миң чакырымдан ашуун дубалды орнотом деген идеясын Трамп 1 жылдан бери көтөрүп келе жатат. Кошумчалай кетейин, ушул дубалды тургузууга кеткен чыгымды буга чейин Трамп Мексиканы төлөттүрөрүн билдирген болчу, бирок бул өлкөнүн президенти Энрике Пеня Ньето АКШнын ушул Мексиканын чек арасында орнотуу дубалы туурасындагы Трамптын чечимин сынга алып, эч качан Мексика акча төлөбөсүн билдирди. Ошентсе дагы Нью-Йорк Таймс жана башка америкалык басылмалардын жазышканына караганда, Трамп акыры бул маселеге карата кеткен чыгымдын бардыгын америкалыктардын салыгынын негизинде төлөйт деп жазышууда. Анткени менен кошумчалай кетейин, Трамп кызматка келген 5 күндөн бери, ушул күндүн ичинде Транс Тынч океан келишимине чыгуу боюнча дагы
убадасын аткарып тиешелүү жарлыкка кол койду. Белгилей кетейин, бул кезинде өлкөдө өндүрүш тармагы зыян тартат деп билдирген болчу. Ал эми өлкөдөгү оңчулдар жана солчулдар бул чечимди колдошуп, алкышка татыды бул сунуш. Ошондой эле белгилей кетчү нерсе, Дональд Трамп өзүнүн Twitter баракчасына дагы америкалыктардын берген добушу президенттик шайлоо маалында бул дыкат иликтенип чыгаарын жазды. Бул албетте ошол Трамп жөн жерден президент болуп калды же болбосо добуштар туура эмес саналып калды деген дооматтарга карата айтылган жооп болду. Трамптын айтымында керек болсо ушунчалык добуштардын баардыгы дыкат иликтенип саналып чыккандардын арасында керек болсо каза болгондордун дагы үздүгү, фамилиясы, аты жөнү такталып чыгат деген да билдирүү таратты.